Мамлекет башчысы Садыр Жапаров сөзүнүн башында эле учурда биз дүйнөлүк тарых үчүн эл аралык система кыйынчылыкка туш келип турган маанилүү учурда чогулуп жатабыз деп айтты. Глобалдык өзгөрүүлөрдүн доорунда көп тараптуу кызматташуунун мурда калыптанган ыкмаларын кайра карап чыгып, келечек муундардын бакубат жашоосу үчүн фундаменталдуу чараларды көрүү милдети белгиленди. Ошондой эле мамлекет башчысы Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясына өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү колдоодо маанилүү роль ойногон башка эл аралык каржы институттардын өнүктүрүү фонддоруна активдүү салым кошууга чакырды. Менин сөздөрүм Бириккен Улуттар Уюмунун генералдык катчысы тарабынан 2023 жылдын февралында сунушталган 2030 күн тартибин ишке ашыруу үчүн туруктуу өнүгүү максаттарын стимулдаштыруу документине түздөн-түз дал келет. Ал үчүн негизги иш-чараны камтыйт, карыздын жүгүн азайтуу, узак мөөнөттүү жана жеткиликтүү каржылоону кеңейтүү, ошондой эле кризистерге тез жооп берүү механизмдерин түзүү. Бекем көпүрөлөрдү куруу үчүн биз элдердин ортосундагы байланыштарды бекемдешибиз керек. Коронавирус пандемиясы кызматташуунун учурдагы механизмдери заманбап чакырыктарга жооп бербей тургандыгын ачык көрсөттү. Ошондуктан келечек саммитти глобалдык мамилелерди кайра карап чыгуу үчүн маанилүү платформа болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк коомчулук көптөгөн кыйынчылыктарга туш болууда. Аргасыз мигранттардын санынын өсүшү, климаттык коркунучтардын күчөшү, ошондой эле ресурстардын жана байлыктардын адилетсиз бөлүштүрүлүшү. Биз жетишкен ийгиликтер көбүнчө коомдун аялуу катмарларына жетпейт. Көп тараптуу башкаруубуз үчүн адилеттүүлүккө таянган жаңы ыкмалар керек. Ошондуктан тез арада чечкиндүү аракеттерди башташыбыз керек. Күтүп олтуруунун убактысы бүттү. Кыргыз Республикасы бул улуу ишке өз салымын кошууга даяр. Биз кабыл алып жаткан келечек пакты, ошондой эле келечек муундар жөнүндө декларацияны кабыл алууну колдойбуз. Анткени дал ушул кийинки муундар биздин бүгүнкү чечимдерибиздин жүгүн мойнуна алышат. Мамлекет башчысы Кыргызстан өтө жакырчылыкты жоюуда, инфраструктураны өнүктүрүү жана санариптештирүү багыттарында, ошондой эле жашыл экономикага өтүүдө олуттуу ийгиликтерге жетишкенин белгилеп өттү. Бул үчүн зарыл болгон механизмдер туура көз караш жана саясий эрк болду. Биз азыр кабыл алган чечимдерибиз бир эмес, бир нече муундун тагдырын аныктайт. Эсиңиздерде болсун, келечек абстрактуу түшүнүк эмес, бул биздин жамааттык жоопкерчилигибиз. Муну биз балдарыбызга, неберелерибизге жана бизден кийинкилердин баарына мурас кылып калтырабыз. Бүгүн биз түптөп жаткан дүйнө алардын үмүтүн жана кыялдарынын башаты болот. Мен сиздерди, урматтуу лидерлер, өз ара ишенимге, өз ара пайдалуу кызматташтыкка жана кынтыксыз адилеттүүлүккө негизделген келечектин архитекторлору болууга чакырамын. Биз бул жерден чечкиндүү иш аракетсиз тарап кетүүгө акыбыз жок. Келечек бизден убакытты создуктурбай, тайманбастык менен жана дымактуу иш аракетке өтүүнү талап кылып турат. Президент нашей страны предложил. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясына жана башка бир катар эл аралык каржы институттарына кайрылып, өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө көмөк көрсөтүүгө чакырды. Бул аракеттер эң негизгиси ресурсу жарды өлкөлөрдүн глобалдык чакырыктарга туруштук берип, алардын өнүгүүсүн шарттайт. Кыргызстан бул мүмкүнчүлүктөрдү гидроэнергетика жаатында колдоно алат. Белгилүү болгондой, өлкө Камбар ата биргесин курууга киришүүдө. Бул биз үчүн эле эмес, бүтүндөй чөлкөм үчүн маанилүү долбоор. Андыктан эл аралык уюмдардын көмөгү да зарыл. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү боюнча 17 максатына жараша иш алып барып келет. Белгилей кетүүчү нерсе, ал максаттардын баары жакырчылыкты жоюу, экономиканы көтөрүү, адамдардын бакубаттуулугун жакшыртуу жана жер шарын коргоого багытталган. Кыргызстан бул жаатта көрсөткүчтөрүн улам жакшыртууда. Ошол 17 чоң салымдын ичинде ошол аткарылышы боюнча Кыргызстан 45-орунга чыкты, ошол 166 өлкөнүн ортосунда. Биздин деген президентибиз урматтуу Садыр Жапаровдун деген ошол талабы боюнча ошол 2030 жылга ошол эң жакшы мындай иштеп аткан өлкөлөрдүн деген катарына кошулушубуз керек. Келечек саммити Бириккен Улуттар Уюмунун ишин натыйжалуу кылып, ондогон жылдар мурда түзүлгөн институттарын реформалай турган чараларды көрөт. Анда туруктуу өнүгүү, эл аралык коопсуздук, илим, технология жана инновациялык чөйрөсүндөгү кызматташтык, жаштардын жана келечек муундардын көйгөйлөрү, глобалдык башкаруу саясатын жакшыртуу багыттары камтылган. Акмарал Сабатар, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.